5 жылдан кийин Кыргызстан кандай болот? 20 жылдан кийин өлкөбүз кандай өнүгүп, кандай өзгөрүүлөргө туш болот? Коңшулар, алыскы мамлекеттер менен мамилебизчи? Кайсыл эл аралык уюмдардын алкагында карым-катыш түзүлөт? Бул Кыргызстанды туруктуу өнүктүрүү боюнча улуттук кеңешинин кезектеги отурумундагы күн тартибине алынып чыккан маселелер. Өлкөбүздүн аргыл тармактагы орто жана узак мөөнөттө өнүгүү багыттарын аныктаган стратегияны талкуулоо. Все государственные услуги, муниципальные услуги, среда, они должны быть направлены в сторону человека. 2040 жылга чейинки өнүгүү стратегиясы былтыр ноябрда каралып, коомчулуктун талкуусуна коюлган. Бул убакыт аралыгында өлкөбүздү туруктуу өнүктүрүү боюнча улуттук кеңештин мүчөлөрү катчылыгы башкы документти калыптандыруунун үстүндө иш алып барышты. Жарандык коом, бизнес коомчулугунан, саясий партиялардан катчылыкка 500дөн ашуун сунуш келип түштү. Пока мы говорим Азырынча биз 244 инвестициялык долбоор тууралуу айтып жатабыз. Жалпы суммасы 20 миллиард доллардан жогору. Биз жыйынтыкка жетишүүгө иштешибиз керек. Айрыкча региондорду өнүктүрүүгө багытталган долбоорлор каралды. Бул таза суу менен камсыз кылуу, ирригациялык системаны куруу, санариптештирүү. Жакынкы жылдары ар бир мамлекеттик жана муниципалдык органдардын ишмердүүлүгүндө жол картасына айланчу башкы документке акыркы сунуштар аны талкуулоо учурунда да айтылды. Күч органдары менен ушул бизнестин ортосундагы бүгүнкү карама-каршылык же болбосо ортодо болуп аткан коррупциянын баары тең ушул чөйрөдө болуп атат. Мына эгерде ушуга биз көзөмөл кылып, ушул орто чакан бизнеске жакшы шарт түзүп бере турган болсок, алардын жанагындай бюрократтардын кабинеттерди, терезелерди кактырбай жүрүп, баарына шарт түзүп бере турган болсок, сөзсүз түрдө өнүгөт. Мисалы ошол металлургия деп айталы, машиностроение деп айталы. Ушул тармактарды карап чыгып, ошол тармактарга келген инвесторлорду эми ал тармактар өсүп өнүкпөй тургандан кийин бери 5 жылдан салыктан бошотуп койсок деле зыян тартпайт болушубуз керек. Ал кошумча жумуш ордулар түзүлөт. 2040 жылга чейин өлкөнү өнүктүрүү стратегиясы коомдун баардык катмарларынан сунуштарды кабыл алып, социалдык заказдарды камтыган документ. Сунушталып жаткан стратегиянын мурдагы мамлекеттик документтердин айырмасы бул стратегия биринчи кезекте адам потенциалын өнүктүрүүгө багытталган. Эми бул максат мамлекеттик саясаттын борборунда болот. Ал үчүн социалдык экономикалык өнүгүүнүн рамкасын сырткарыдагы соттук, укуктук, демократиялык багыттарга да өзгөчө көңүл буруу талап кылынды. Ошол эле себеп менен руханий баалыктарга, каада салтыбызга аяр мамиле кылууга, улуттар аралык ынтымакты камсыз кылууга, маданиятыбызды, тилибизди өнүктүрүүгө артыкчылыктуу багыт берилди. Стратегияда мерчемделген иштер этап-этабы менен иш жүзүнө ашырылат. Алгачкысы алдыңкы 5 жылдыкта. Энергетика жаатында жакынкы 5 жыл аралыгында энергиянын дефицити биздин өндүрүштүн өсүшүнө жараша байланыштуу болот деп эсептейбиз. Буга карата кубаттуулуктарды көбөйтүү боюнча биздин эң биринчи энергетика тармагындагы максатыбыз Камбар-Ата 1 долбоорун ишке ашыруу. Камбар-Ата 2 кесиндеги 2 жана 3 агрегаттарды ишке ашыруу. Мындан башка чакан жана башка энергетиканын тармактарын өнүктүрүү болуп саналат. Иштеп жаткан генерациялык объекттерди реконструкциялоодо жана модернизациялоодо кубаттуулугун жогорулатуу 2027 жылга карата 700 мегаватты түзөт. Мамлекеттик ипотека үстөк пайызы президенттин буга чейинки тапшырмасына ылайык төмөндөйт. Бул жаатта жагымдуу жаңылык ушул күздө эле күтүлөөрүн өкмөт башчы билдирди. Алдыңкы 5 жылдыкта аткаруу бийлигинин программасына ылайык 300 000 жумушчу орду түзүлөт. Чакан жана орто бизнестин ички дүң продукциясындагы үлүшүн 50%га жеткирүү мерчемделген. Таза суу долбоорлорунун алкагында приоритеттүү түрдө өсүү точкалары болгон 20 шаардан Ош фаза 2, Баткен Жалалабад фаза 2, Ташкөмүр, Налын, Талас жана башкалары башка жерлерде таза суу жана саркындуу суулар системалары толугу менен оңдолот. Жалпысынан алганда 588 айылга ушул программанын алкагында 397 миллион долларлык каражат тартылуусу каралууда.
Стратегияда белгиленген приоритеттүү багыттардын бири түндүк электрондук системасын тез арада ишке киргизүү экенин мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков белгиледи. Мамлекеттик органдар ортосунда электрондук маалымат алмашууну камтыган бул система учурда 11 министрликке киргизилген. Бул системаны ишке ашырууда каршылыктар болбой койгон жок. Ар бир ведомстволор өзүнүн информационный системалары бар. Ошолорду бир жерге кошуп, бири-бири менен маалымат алмаштыруу деген бир зор эле жумуш болуп атат. Анткени баары тең ар кандай стандарт менен кабыл алышкан, колдонушат башкача. Бул биринчи маселе. Экинчи маселе болсо, министрликтер бири-бири менен маалыматты алмаштырганга дагы качып атышат. Анткени деген көп жана коррупциондук схемалар көрүнүп калып атат, билинип калып атат. Премьер-министр Чакан орто бизнеске инвесторлорго ыңгайлуу шарттар түзүлөөрүн, капиталдын амнистиясы жарыяланып, көмүскө ишкерликти кескин кыскартуу жүрөөрүн, ишкерлерди текшерүүгө мораторий жарыяланаарын айтты. Чынында көмүскө ишкерликке ачыкка чыгарууга аракет көрүлөөрү көптөн бери эле айтылып келет. Андыктан бул жолу да сөз боюнча калып калбайбы деген кабатырлануу жөндүү. Мисалы, бирөө дейт, келгиле көмүскө экономиканы жоюл десе, бирөө айтат, экинчиси болсо жаңы мыйзам долбоорум чыгып туруп, салыктар көбөйтөлү дейт. Ошондо бир орган, экинчи органдар менен, эки мамлекеттик органдар менен сүйлөшпөй, бири-бирине каршы келе турган долбоор менен чыгып турушат да. Баардыгыбыз бир болуп иштешибиз керек. Многие выступающие сегодня... Улуттук кеңештин мүчөлөрүнүн көпчүлүгү руханий баалуулукту өнүктүрүү, аймактарды, социалдык тармакты өнүктүрүү тууралуу сөз кылышты. Экономикалык өнүгүү болмоюнча мунун баары болбойт. Бизнес үчүн бул приоритеттүү жана кызыктуу. Анткени экономика экинчи, үчүнчү планда турганда, мамлекеттик органдардын экономикага болгон мамилеси да ошого жараша эле. Көп маселелер саясатташып кеткен болчу. Эми бул маанилүү документтин кабыл алынышы менен абал өзгөрөт деп үмүт артам. Улуттук кеңеш караган экинчи маселе 2018-20 жылдарга шайлоо жөнүндө мыйзамдарды жакшыртуу стратегиясынын долбоору. Парламенттик жана шаардык шайлоолор пропорционалдуу болуп кала бериш керек. Айылдык шайлоолор мажоритардык жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын шайлоолору кыйыр бүгүнкү учурда кеңештер аркылуу шайланыш керек. Боршайком башчысы билдиргендей, шайлоо процесстерине байланыштуу негизинен төмөнкү өзгөртүүлөр сунушталууда. Чет өлкөлөрдө шайлоо тилкелеринин санын көбөйтүү сунушталат. Ошондой эле талапкерлерге талаптар катаалданат. Алар өздөрүнүн эле эмес, туугандарынын да чыгаша кирешелери тууралуу маалымат бериши керек болот. Талапкердин чет өлкөдө банктык эсеби болбошу кажет. Шайлоо фонддорундагы чектөө кайра киргизилет. БШК төрайымы айтымында бул талапкерлерге бирдей шарт түзүү максатында. Талапкерлер тууралуу туура эмес маалымат тараткан учурда пайда болгон тартыштарды сотко жеткирбей чечүү тартибин киргизүү сунушталат. Саясий партиялар тууралуу мыйзамга өзгөртүүлөр зарыл. Бул негизинен талапкерлерди жылдыруунун жана каржылоо булактарынын ачыктыгы. Жергиликтүү шайлоолор үчүн жылына 2 жолу бир күндү белгилөө. Бул чыгашаларды оптимизациялайт. Административдик ресурс колдонгон үчүн мыйзамга өзүнчө берене киргизилет. Кайсыл бир кызматтарды ээлөөгө тыюу салуу каралган. Долбоор улуттук кеңештин мүчөлөрүндө колдоо тапты. Орто жана узак мөөнөттөгү пландарды ишке ашыруудагы маанилүү факторлордун бирин президент дагы бир ирет эске салды. Айтымында башкы документте каралган баардык пландарды ишке ашырууга толук мүмкүнчүлүк бар. Урматтуу өкмөт мүчөлөрү, урматтуу депутаттар, аппарат президенти отурат, сот бийлиги отурат. Качан биз сүйлөгөн сөзүбүз менен кылган ишибиз бир болсо, ошондо мамлекет оңолот. Бул жерде отургандардыкы биринчи. Өлкөнү туруктуу өнүктүрүү стратегиясы президент жарлыгы менен бекитилет. Ага ылайык ар бир аймак, ар бир мамлекеттик жана муниципалдык органдар өздөрүнүн тийиштүү программаларын иштеп чыгышат. Стратегия догма эмес, зарыл болсо өзгөртүүлөр киргизилет.